Айзада Жамгырчиеванын сөзүнө кандай карайсыз? Эркектер чырдап атышат го дейт. Эми Айзада чындап айтканда тарындайм деген эмес болуш керек деп атам эч кимде. Ал жөн эле эркектердин мактанчагы жөнүндө айткан. Эркектер болсо туура эмес түшүнүп алышты. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени эркектер меркантильный акчага сатылган аялдар жаман көрөт. Жаратылышынан эле, илгертен эле. Эркек мынтип ойлойт да, мен акчамды кимге бергим келет, мен кимди коргогум келет, кимди баккым келет. Мени лидер, өзүнүн үй бүлөсүнүн башчысы, коомдун башчысы катары көргөн аялды, мени сыйлаган аялды мен өзүмдүн территорияма кармап, мен аны коргойм, багам, үшүсө үстүн жабам, үй салып берем, тамак алып келип берем. Бул менин территориям деп ойлойт да. Эгерде аял, сен мени багышың керек, сен мени мынтишиң керек, кана акчаң, мен сени акчаң үчүн сүйөм деп билдирип койсо, анда эркек өзүн обслуживающий персонал эсептеп калат да. Мен эмне бунун кулумбу? Бул эмне мага приказывать этип атат? Бул эмне? Мени хитрыйбы? Эмне мени иштетип мен акчамды алайым деп атабы? Деп ойлошот. Жигиттер, жаспабачы. Ошон үчүн кыздар, акчаны аябай жакшы көрсөңөр дагы эч качан билдирбегиле аны. Негизи акылдуу аял эркекти биринчи орунга коет. Анан эркекти биринчи орунга койсоң, акча келет, чепчиң келет. Эми ар бир эркекке жараша келет, бирок ошол эркектин максималдуу таба турган акчасы бүт силердики болот. Азыр түшүнбөй атышыңар мүмкүн, бирок курста мен кенен түшүндүрүп берем. Жакында интенсив эркекти сүйдүрүүдөгү 7 кадам катталган. Ошондон тышкары мен бактылуу айым жана премиум курстарым бар. Катталган. Интенсивде эркек жөндө, эркек менен аялдын мамилеси, сүйдүрүү жөндө, бактылуу айымда мамиле жөндө, премиумда женственность, сексуальность, эркек сүйө турган аял жөнүндө.